Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен эң эле оңой, жеңил жана пайдалуу тамак дымдама менен бөлүшөмүн. Алгач жөн эле казанды алып келип, ага майдан куюп, эттен туурап салып, пияздан үстүнө салып, видеодогудай тизип, слой кылып саласыздар. Бул өтө эле жеңил. Помидорду, чеснокту, сабизди, андан соң картошканы, анан болгарский перецти кошуп, мен аз эле кошом, себеби үйдө кичинекейлер жешпейт анча перецти. Анан капустаны дагы туурап, үстүнө жаап чыгасыздар. Бир чыныга суу алып келип, ага туздан салып, томаттан салып, анан приправа, дымдамага арналган приправа салып, ушинтип куюп коебуз дагы. Бир жарым саат бышырабыз. Ушундай сонун болуп чыгат, эзилип баардыгы бышат. Өтө сонун. Менин вариантым ушундай. Сиздер кандай жасайсыздар дымдаманы? Өтө сонун даамдуу болуп чыкты.